Assalamu алейкум. Мен да уюп жыйналып калган пайдалуу маалыматтарды эртерээк сиздер менен бөлүшүп коем. Болбосо эртеге эсимен чыгып калышы мүмкүн. Эң алгач ашказан тууралуу бир аз айтып бермекчимин. Негизи эле биздин организмибиздин бардык чөйрөсү кычкыл жана негиздик ушул экөөсүнүн аралыгында турат. Кээ бир жерибиз кычкылга жакын болот, кээ бир жерибиз болсо негизге. Муну орусча кислотно-щелочное равновесие деп коебуз. Ошол экөө бирден баштап 14 чейинки 7ден жогоркусу негиздик чөйрө щелочтуу, ал эми 7ден төмөн жагы болсо кычкыл чөйрө. Биздин ашказаныбыз кычкыл чөйрөгө кирет. Эгерде ошол ар бир органдагы ошол чөйрө өзгөрүп кетет турган болсо, өзүнөн мисалы ашказан 1-2де турса, ал 3кө же 4кө жылып кетет турган болсо эле ооруга кабылып калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүнүн чөйрөсүндөгү даражаны сакташ керек болот. Ошондо гана ооруп калуу мүмкүнчүлүгү бир топ азаят. Эми ашказандын чөйрөсү кычкыл дедик. Ал 1-2де турат. Жана бул деңгээлди сактап туруш үчүн албетте туура тамактаныш керек, өз убагында тамактанып, жана ашыкча жеген дагы болбойт. Ошондо гастрит жана ашказан жарасына кабылып калуу мүмкүнчүлүгү азаят. Ошол менен бирге эле ашказандын кычкылдуулугун сактап турууга бизге алма уксузу абдан жакшы жардам берет. Бул тууралуу мурда сиздерге бир видео чыгарган элем. Аны дагы көрүп койсоңуздар болот. Бул болсо кошумча катары. Ошол алма уксузун кээ бир тамак учурунда, мисалы күнүнө бир жолу тамактанган учурда, мисалы бир күнүнө 3 жолу тамак жейбиз, ошол 3 жолу тамактын бирөөсүндө 2 кашыктай кошуп ичип кое турган болсок, ошол кычкылдуулугуна сактаганга жардам берет. 2 кашык тамактануудан бир аз мурда. Ошондо кычкылдуулугу сакталып, тамакты сиңирүүгө жакшы жардам берет. Андан кийинки айткым келген нерсе бул парацетамол. Негизи биз сүйүп дейин, сүйүп колдонобуз деп айтсам туура эле болот. Анткени дене табы көтөрүлсө эле дароо ушуга чуркайбыз. Пайда болгонуна 100 жылдан ашкан болсо дагы анын актуалдуулугу жоголгон жок. Анткени ал универсал каражат катары белгилүү. Өзүнүн дарылык тобу катары бул нестероидный противовоспалительный, бизче айтканда ушул сезгенүүгө каршы дарылардын тобуна кирет. Жана мунун эффектиси албетте дене табын жогору болгон болсо түшүрүү жана бир аз ооруну калтыруу касиетине дагы ээдир. Бирок билбесеңиздер керек, парацетамол дагы боор үчүн өтө зыяндуу дары катарына кирет. Анткени анын ошол боордун клеткаларын уулап, аны ооруга кабылтуу жана жада калса өлүмгө чейин жеткирүүчү касиети бар экендиги айтыла бербейт көп учурда, бирок ушундай өзгөчөлүгү бар. Ошондуктан эгерде сиз парацетамолду ичем десеңиз, бир аз байкашыңыз керек. Эгерде дене табыңыз 38,5 чейин, 38,5ке чейин көтөрүлсө дагы буга шашылыштын кереги жок. Анткени дене табы канчалык көтөрүлгөн сайын организм өзү ошол оору менен күрөшүп, ошол сиздеги зыяндуу болгон микробторду жок кылууга аракет кылып атат. Жана мындай учурда эч нерсе кылыштын кереги жок. Балким жылуу суудан ичип турсаңыз дагы жетиштүү болот. Бирок андан дагы жогору көтөрүлө бере турган болсо гана парацетамолду бир дана ичип коюу керек. Болгону дене табыңыз бир аз түшкөнгө чейин гана. Кайра ичиштин эч кандай зарылчылыгы жок. Жана дагы айткым келген нерсе, биз ошол сасытыма болгондо дароо эле дарыканага чуркайбыз дагы, ар кандай даамдагы лимон даамдуу, башка түрдөгү жыттуу, ар кандай кошумаларга ээ болгон ошондой дарыларды алып келип ичебиз. Көбүнчө ошол грипптин алдын ала турган. Бирок алдын ала турган эмес, ошол грипптен арылта турган. Бирок ошол дарылардын көпчүлүгүнө дагы маани бере турган болсоңуз, парацетамол кошулат. Сиз денеңиздин табын түшүрүш үчүн парацетамол ичесиз, андан кийин ошол дарыларды ичесиз. Демек, аларга кошулган парацетамол сизге бир зыян болсо, парацетамолдун өзүн иче турган болсоңуз кошумча зыян болуп калат. Сүйлөй албай да калдым. Ошондуктан айткым келгени, эгерде сиз грипп боло турган болсоңуз, дары ичкенге шашылыштын кереги жок. Анткени бул ооруну сиз өз алдыңызча эле жеңе аласыз. Мен сизди ишендирип кете алам. Болгону чыдап коюш керек, 1 күн 2 күн. Жылуу суу ичиңиз, жеңил тамактаныңыз. Мурдагы видеолордо айткан элем, лимон жеңиз.
лимондун ширесин ичиңиз. Ошондо эле сиздин бул оору менен күрөшүү мүмкүнчүлүгүңүз жогорулап, аны өзүңүз эле жеңип чыгасыз. Эгерде эле сиз ошол ооруган учурда сыртка чыкпай, эме ишке барбай жатып тура турган болсоңуз 1-2 күн, жана бооруңузду дагы катуу зыяндардан сактап каласыз. Анткени азыркы учурда биздин өлкөдө боору оорусу менен ооругандар өтө көп. Тилекке каршы чет өлкөгө боорун алмаштырганы, кетишине туура келген учурлар дагы жок эмес. Ушундай чоң зыяндарга кабылып калыштын ордуна болгону грипп болгондо парацетамол ичпей койсоңуз эле жакшы болот. Жана грипп болгондо деги эле дары ичпей койсоңуз, көп эле чыдабай калганда албетте ичишке туура келет, бирок бир аз кыйналган болсоңуз чыдап койсоңуз дагы жетиштүү болот. Дагы бир таблетка тууралуу сиздерге маалымат жеткирип коеюн. Бул болсо активированный уголь деп, аны кеңири алып иче беребиз аптекадан. Зыяны жок деп ойлойбуз, жана аны эмнеге пайдалуу экендигин чындыгында толук биле бербейбиз. Активированный уголь бул энтеросорбент деп коет. Бул болсо организмге кирген уулуу заттарды сыртка чыгарууга, дары дармектен уулануудан дагы сыртка чыгарууга ошол зыяндуу нерселерди жардам бере турган таблетка болуп эсептелинет. Мисалы сиз тамактан уулана турган болсоңуз, жеңил уулансаңыз, катуураак ууланып кала турган болсоңуз дагы ушул активированный угольду колдонсоңуз болот. Анын эффектисин айта турган болсом, мисалы сизге организмиңизге тамак аш аркылуу же болбосо башка зыяндуу нерселер аркылуу оозго кирген жана ашказанга түшүп, андан ары ичегилерге түшкөн зыяндуу нерселердин ашказан ошол ичегилерден, ичке-ичегиден жутулуп, боорго түшкөнгө чейин аны кармап калат дагы ошол активированный уголь. Аны өзүм ошол түз ичеги менен сыртка алып чыгып кеткенге жардам берет. Демек, бул сиз үчүн өтө жакшы жардамчы деп айтсам болот. Анткени организм бардык эле нерселерди өзү бардык нерсе менен өзү күрөшө албайт. Ошол учурда ушундай активированный уголду колдонсок болот. Жана ал өзүнүн ишин абдан жакшы аткарат. Жана кимдер ичишине мүмкүн эмес. Активированный уголду 18 жаштан төмөн, 15 жаштан деп айта берейин, 15 жаштан төмөнкү жаштагыларга ичкенге болбойт. Балким педиатр дарыгердин сунушту менен ичсеңиз болоттур. Жана куш буйлууларга, бала эмизип аткандарга мүмкүн эмес, калган бардыгыңыздар ичсеңиздер боло берет. Жана мунун дозасы бир таблетка жетиштүү болот. Эгер сиздин салмагыңыз 70 килограммдан төмөн болсо, эгер андан жогору болсо 2 таблетка, бирок андан ашык ичишиңиздин кереги жок. Анткени ошол 2 таблетка өзү эле өзүнүн ишин абдан жакшы аткарат. Жана суткасына бир гана жолу ичесиз, жана аны кайра ичиштин кереги жок. Аны кээде гана ичип туруш керек. Мисалы жумасына бир жолу же болбосо айына бир жолу же 2 жолу ичип койсоңуз дагы жетиштүү болот. Өзүңүздү өтө ыңгайсыз сезип, кыйналган учурда гана, мисалы сиз ошол спирт ичимдигин ичип, ошондон ууланып кыйналып аткан болсоңуз, ошондой учурларда же болбосо ич өткөк болуп кыйналган учурларда, ушундай ууланганыңызды өзүңүз сезген учурда гана ичип коюу жетиштүү болот. Калган учурда аны ичиштин кереги жок. Мунун олуттуу зыяны жок активированный уголдон, анткени ал биздин организмибизге ичегиден жутулбайт организмге, жана ал сыртка чыгып кетет зыяндуу нерселер менен өзүн алып. Ошондуктан аны коркпой эле иче берсеңиз болот. Бирок ар дайым эмес, анткени бардык нерсенин ашыкчасы зыян экендиги сизге белгилүү деп ойлойм. Азырча ушул.